Бишкекте көп кабат имараттын лифтинин шахтасына түшүп кеткен кыздын абалын тез жардам кызматынын дарыгерлери оор деп мүнөздөштү. Бул тууралуу 28 мартта Азаттык радиосуна кызматтын жетекчисинин орун басары Болот Абдылдаев билдирди. Анын айтымында кыз болжол менен 15 метрлик бийиктиктен кулаган. Биз алдын ала диагноз коебуз. Кыздын омурткасы сынган жана мээси чайкалган деген баштапкы диагноз менен ооруканага жеткирдик. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 27 мартта Бишкектеги мейманканалардын биринде болгон. Куткаруучулар кызды лифттен чыгарып дарыгерлерге өткөрүп беришкен. Окуянын чоо жайы азырынча айтыла элек. Бишкекте адамдар лифттен кулаган окуялар буга чейин да катталган жана лифттердин көбүнүн эскилиги жеткени тууралуу маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Милиция текшерүүнүн жыйынтыгында кабарланган маалыматтар аныкталса, шайлоо мыйзамдарына ылайык тийиштүү тараптар жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Ош шаардык милициясы шайлоодогу үгүт кампаниясы тиешеси бар бардык тараптарды мыйзам сактоого чакырат. Шаар тургундарын мыйзам бузуулар жөнүндө кабарларды 0322 482 82 телефон номерине кабарлоону өтүнөт. Учурда милицияда атайын топ түзүлүп, алар шайлоого байланыштуу ыкчам иш-чараларды жүргүзүүдө. Буга чейин мурдагы мэр Мелис Мырзакматов Ошто шайлоо таза өтпөй турганын айтып чыккан. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары тандалат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган. Жугуштуу илдетке кабылгандарды Борбор калаадагы 3 гана оорукана кабыл алууда. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында бош орундар көбүрөөк. Бишкекте COVID-19 жуктуруп алгандарды кабыл алган ооруканаларда 154 орун бар. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалымат бүгүн саат 8:00 карата алынган. Улуттук хирургия борборунда 4, Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында 132, номер 2 клиникалык төрөт үйүндө 18. Кошумча маалыматты стационарлардын картасынан тактоого болот. Кыргызстанда коронавирусту бир суткада 71 киши жуктурду. 53 адам сакайып чыкса, 2 бейтап көз жумду. Орусия Кыргызстанга Спутник V вакцинасынын 500 000 дозасын жөнөтөт. Бул тууралуу брифингде Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында ал Орусиянын Саламаттыкты сактоо министри менен жолукканда вакцина жеткирүү маселесин козгогон. Михаил Мурашко бул маселе президенттердин деңгээлинде чечиле турганын айткан. Садыр Жапаров Орусияга иш сапары менен барганда ушул маселени көтөргөн. Орусия Кыргызстанга 500 000 доза Спутник V вакцинасын берүүгө макул болгон. Ал бизге май айында келет деп күтүп жатабыз, деди министр. Бишкекте мектептерде жазгы каникулдан кийин окуу процесси 3-чейректегидей тартипте уланат. Бул тууралуу 28 мартта Борбор калаанын билим берүү башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 1-2, 3, 4, 5, 9, 11 класстар мектепке барып окушат. Ал эми 6, 7, 8, 10 класстардын сабактары аралыктан жүргүзүлөт. Бала бакчалар да азырынча толук ачылбайт. Мектепке даярдоо жана муктаж үй бүлөлөрдүн балдары үчүн ачылган өзүнчө топтор гана иштей берет. Кыргызстанда коронавируска каршы чаралардан улам мектептер жана бала бакчалар 2020 жылдын мартында жабылган. Кийин айрымдары толук ачылды. Кээ бирлери эпидемиологиялык кырдаалга жараша жарым-жартылай ачылып иштеп жатышат. Жеке менчик билим берүү жайларынын көбү ишин кадимки тартипте улантууда. 22 мартта башталган жазгы каникул 31 мартта аяктап 4-чейрек 1 апрелде башталат. Кече 28 мартта Бишкекте Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына, Тоголок молонун 160 жылдыгына арналган республикалык айтыш болуп өттү. Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн. Айтыштын финалына 4 төкмө чыкты. Финалда акындар Идрис Айтбаев менен Баян Акматов, Ахматбек Султан уулу менен Тынчтык Эсенбай уулу айтышты. Баш байге Идрис Айтбаевке 200 000 сом, биринчи орун Баян Акматовго 150 000 сом, экинчи орун Ахмат Султан уулуна 100 000 сом. Үчүнчү орун Тынчтык Эсенбай уулуна 50 000 сом ыйгарылды. Баш байгени алган Идрис Айтбаев сыйлыгынын 80%-ын кайрымдуулукка жумшай турганын жарыялады. Айтыштын демөөрчүсү жеке ишкер Мирбек Раимов болду.